Assalamu алейкумдар. Кандайсыңар спортсмендер, жакшыбы ден соғыштар? Мен кайрадан зап күчмөн. Силерди жеңиш менен куттуктап кетейин дедим. Молодец. Олимпиада 206 мамлекеттин ичинен ушунун арасына чыгыш да оңой эмес да. Коло медаль утуп келиш да оңой эмес. Канчасы уттуруп койду туурабы? Кыргызстандан кеткен 16 спорттун 6оосу сурулуп чыкты кыйыны болуп. Бирок дүйнөсүнөн алтын утуш да оңой эмес экен да. Биздин кыргыз спортсмендердин да кыйындар бар экен да аякта-дачы. Ошон үчүн дагы эмкисинде кандай утсаңар дагы зато өзүңөр ден соолугуңар бекем кармагыла. Жарадар болуп барып күрөшүп утуп келиңер. Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазаровалар ак жолдордун сүйлөгөндөрүн уктум дегендейчи. Молодец. Акжол Макботов, Жоломо Шаршембеков, Үзүр Жусупбеков, Айсулуу Тыныбекова коло медалыңар кут болсун. Жана Мээрим Жуманазарова, Мунарбек силер күмүш медалыңар кут болсун дегендей. Давайте, 10 спортчу калып калбагыла, таштапчы болбогон иш экенин утпайт экенмин деп. Силерди көрдүм YouTube'дан. Буга чейин да утуп турсуңар, медаль утуп турсуңар дегендей. Дагы аракет кылгыла. Дагы желечиңер алдыра дегендейчи. Молодец. Мени аябай кызыктырып койдуңар го. Мен дагы барып катышсамбы? Ук берип койду. Президентибиз да жакшы көңүл буруп баштаптыр. Жакшы сыйлыктарды берип, условия түзүп берип дегендей. Молодец. Ушу президентибизде алтындай кишилер көп болсун, Камчыбек Ташиевдей болгон. Спортсмендер дагы түрлүү спортсмендер жайнай берсин. Дагы аракет кылгыла, канча деген ушу тренердин аркасынан эмгектери менен канча чакка тиркетирип аракет кылып ушинтип утуп келиңер. Уттургандар канча болду? Ошо тренерден зависит эткен, анан өзүңөрдүн ар жагыңарда чымындар болуш керек дегендей. Ошол жака чыгып көрсөтүп, коло медаль утуштагы чувствовать тете алтын медаль эмес, коло медальды утуп келсеңер да зато күчтүүсүңөр да. Утпай келгендер канчасы утпай келди туурабы? Ана элдин баары алтын утsun дейт. Алтын утуш да оңой эмес да. Өздөрү чыгып көрбөгөндөн билбейт да. Силер го талантыңар бар. Муну спортты түшүнгөн адамдар билет да, жолдорунчу. Давайте дагы көптү күтөбүз. Жакшы жаңылыктар боло берсин. Кыргызстанды дүйнөгө таанытып бергиле, спортсмендер.